Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfauna ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Urmatlı okuvchilar, biz ötken temamızda Muhtasar Kudretli kitepten sarf sodası ötüp oşol jerde бүтүrdük ele. Oşol tema menen soda satık kitebi akırkı teması bolчу. Bugünkü temabız rahın tuuralı bolmokчu. Rahın dep bizde залогты айтат. Кыргыз тилинде күрөөгө коюуну айтат. Кудайым буюрса мына ушул тема тууралуу өтөбүз. Кудай Таалам ушул теманы бизге жеңил кылсын өтүүнү, жана туура түшүнүк берип, жашообузга сиңирип, амал кылып, аны дагы башкаларга жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берсин. Rahın деген сөздүн лексикалык мааниси бул камоо. Кандай себеп менен камайсыз? Ал камаган нерсеңиз малбы же мал эмеспи шариятта, мал болуп эсептелеби же мал болуп эсептелбейби? Айтор бир буюмду камоо эмне деп коет экен? Күрөө деп аталат. Ал эми шарияттагы мааниси бир акыны өтөп алуу үчүн коюлган буюмду күрөө деп аталат. Мисалыга, мен Айдар Шейхтен $1000 акча алып, өзүмдүн эмди койдум, үйүмдү күрөөгө койдум. Мына ошол $1000 акчаны эгерде мен убакты менен төлөй албасам, Айдар Шейхтин укугу бар, ошол үйдү сатып, өзүнүн акчасын чыгарып алып, калганын мага эмне кылат, калган акчамды кайтарып берүүгө укугу бар. Мына ушундай эреже. Эми күрөө Кур'ан, сүннөт, ижма менен шарият болгон амалдардан. Kur'an'a kayrıla turgan bolsok, Allah subhanahu wa ta'ala Bakara сүрөсүндө мынтип айтат: "Фарихану мaqbuda." Эгерде бул аят узун, мен кыска жеринен айттым. Кандай болсун дейт, эгерде силер сапарда болуп катчы бири-бириңерге казы бергенде катчы таппай турган болсоңор, анда колго алынган эмне болсун? Күрөө болсун. Тактап айтканда күрөөгө койгула деген аят бар. Bir nerseni күрөөгө койгула дейт. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү тууралуу сөз кылсак, демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Мадинада жашап аткан кезде бир еврейге, жөөткөдөн дан сатып алып туруп, өзүнүн эмнесини дир деп коет, жанагы темирден жасалган кийимини эмне кылган? Күрөөгө койгон дейт. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунан баштап бүгүнгү күнгө чейин бүт адамдар муну менен эмне кылат? Амал кылып келет. Урматтуу окуучулар, биздин доорда өзгөчө бул тема өтө зарыл темалардан. Себеби биздин доорда аманатчыга караганда кыянатчы көбөйдү. Чын сүйлөгөнгө караганда жалган сүйлөгөн көбөйдү. Соода сатыкта, мындай келишимдерде, ижара жана башка маселелерде өтө кыянаттык жол менен алдагандардын саны көбөйүп кетти. Ошондуктан биздин доорда ушул каз берип алган кезде күрөөгө коюу абдан зарыл маселелерден болуп эсептелет. Ошон үчүн бул темага аябай маани берип эмне кылышыбыз керек? Угушубуз керек. Эми шарият, урматтуу окуучулар, шарият ошол күрөө дурус болуу үчүн белгилүү эмне кылган? Күрөөнүн өзүнө эмне койгон? Шарттарды койгон. Ошол шарттар табылган кезде гана бул күрөө дурус болот. Залогго коюу дурус болот. Эгерде шарттар табылбай турган болсо, анда ал күрөө дурус эмес. Мисалыга бизде туура эмес жерлери бар. Бизде мисалыга барсаңыз, ипотека дешет, же болсо жанагы ломбард дейбизби, эмне дейбиз. Буларга барсаңыз, сиз мисалы ломбардтан барып бир буюм сатып же акча ала турган болсоңуз, мисалыга өзүңүздүн үйүңүздү күрөөгө койсоңуз, мисалыга $1000 алдыңыз, мейли $5000 алдыңыз. Сиз бир 10.000, $20.000 үйүңүздү коесуз. Кийин алар кыянаттык жол менен сиз төлөй албай калсаңыз, жанагы 20.000 үйдү керек болсо 10.000, 15.000 сатат да, эмне кылат? Өзүнүкүн чыгарып алат, калганы сизге берет. Сиз бир канча $1000 зыянга учурап калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан бул жерде шарияттын эрежелери табылса, ошол ломбардка менен болгон мамиле дурус болот. Шарияттын эрежелери табылбаса, эртең акыретте ошол ломбардтагы элге кыянат кылып элди тоногон адамдар Кудай Тааланын астында бул дүйнөдө жооп бербесе дагы, Кудай Тааланын астында сөзсүз түрдө жооп берет. Албетте бул дүйнөдө дагы жоопкерчилиги бар анын. Ал эмне болот? Ал жашоонда береке таппайт. Анын жашоонда ийгилик болбойт. Анын жашоо тек гана жаман жака бара берет. Ошондуктан
аябай ломбардта иштеген адамдар көздөрүнү ачып, биздин кыргыздын жакшы сөзү бар, эсиң барда этегиңди жыйна деген. Этектерини жыйнап туруп, туура келишимдерге келиштери керек. Эми рахындын шарттары тууралуу сөз кылсак, бир канча түр шарты бар. Эң биринчиси рахын өзүнө тиешелүү дейт. Рахын өзүнө, рахын келишиминин өзүнө тиешелүү. Бул кандай десе, ва ху ан ла якуна муаллакан би шарт. Бир шартка байланбаш керек. Эгерде Айдар шейх палан ишти аткарса, мен ушул буюмумду сага күрөөгө койдум. Бул жарабайт. Күрөөгө дароо коюш керек. Экинчиси, вала мудафан иля вактин. Бир вакытка таандык кылынбаш керек. Эгерде мен ушул буюмду сентябрь айында, азыр карызды алып атасыз, мен ушул буюмду сизге сентябрь айында күрөөгө коем деп айтпаш керек. Күрөөгө коюу дароо шартсыз эмне болуш керек? Коюлуш керек, күрөөгө коюла турган буюм. Бул бир. Экинчи шарт бул рохин менен муртахинге тиешелүү. Рохин деп бул карыз алган кишини айтат, күрөөгө коюучуну айтат, күрөөгө алуучуну муртахин деп коет. Рахын деп жанагы залогту өзүнө айтат. Экинчи шарт кыскасы эмнеге тиешелүү экен? Рохин жана муртахинге тиешелүү. Ал кайсы шарт десе, булар акылдуу болуш керек дейт. Акылдуу болуш керек. Балагатка жетүү шарт эмес. Балагатка жетүү шарт эмес. Болгону акылдуу боло турган болсо жетиштүү болот. Мен сатсам мүлкүмдөн чыгат, сатып алсам мүлкүмдө кирет деген жашка жетип калган жаш балдар дагы ушундай күрөөгө коюп иштешке неси бар, шарият боюнча укугу бар. Кыскасы эмне болсун, акылдуу болсун. Балагатка жетүү не эмес экен? Шарт эмес. Ошондой эле азат болуу дагы шарт эмес. Тескерисинче соода сатык кылууга уруксат берилген, мисалга кулдар дагы күрөөгө коюп, күрөөгө алууга 100% шарият боюнча эмнеси бар? Укуктары бар. Ал эми күрөөгө коюлган буюмга тиешелүү шарттар тууралуу сөз кылсак, мархун деп, рахан деп жана күрөөгө коюлган эмнени айтат? Буюмду айтат. Мына ошого тууралуу сөз кылсак, бунун дагы бир канча түр эмнелери бар экен? Шарттары бар. Биринчиси, аламдарыбыз айтат, ошол соода сатык дурус боло турган нерселерден болсун. Андыктан эгер соода сатыкта жарабай турган нерсе боло турган болсо, соода келишимин түзүүгө болбой турган нерселерден болсо, анда андай күрөөгө коюуга болбойт. Ал кайсыл десе, ва хуа айякуна маужудан вактал ахди. Малан мутлакан мутакаввиман мамлукан маалуман мақдурат таслим дейт. Карасаңыз канча шарт айтты. Биринчиси, ошо келишим түзүп аткан кезде сиз күрөөгө кое турган нерсе бар болуш керек. Экинчиси, ал малы болуш керек. Мал эмес нерсени, шарият боюнча мал деп аталбаган нерсени күрөөгө коюуга болбойт. Мисалга, арам өлгөн малды не кыла албайсыз сиз? Күрөөгө кое албайсыз. Анан үчүнчүсү, мутакаввим, баалуу болуш керек. Андыктан арак-парактар бизде баасы барбы? Жок, исламда баасы жок. Аларды не кыла албайсыз? Күрөөгө коюуга болбойт. Менчик өзүңүздүкү болуш керек. Жана сиз аны тапшырып берүүгө эмне алыңыз жетиш керек. Мына ошондо гана эмне болот? Бул күрөө дурус болот дейт. Мына ошол себептен алымдарыбыз айтат: "Фала яжузу рахну ма лайса би мавжудин индал акд." Рахын келишимин түзүп жаткан кезде колунда нак жок болгон нерсени, мен паландай нерсени сизге күрөөгө койдум десе жарабайт. Колунда болуш керек. Жана ошондой эле бар болуу менен жок болуудун, барда болушу мүмкүн келечекте, жок болушу дагы мүмкүн. Мына ошондой нерсени дагы күрөөгө коюуга болбойт. Мисалга, мына ушул бактын мөмөсүн сизге күрөөгө койдум дейт. Бул бак ошол жылы болобу же болбойбу? Же болбосо мына ушул кой тууган козуну, ушул жылы тууган козусун сизге күрөөгө койдум. Бул да эле жарабайт. Себеби бул нерсе ошол жылы болушу да мүмкүн, болбошу да мүмкүн. Козу туушу да мүмкүн, туубашы да мүмкүн. Даракта мөмө болушу дагы мүмкүн, болбошу дагы мүмкүн. Жана ошондой эле арам өлгөн малды, канды дагы эмне кылууга болбойт? Күрөөгө коюуга болбойт. Себеби жокоруда биз эмне дедик? Мал болсун дедик. Булар мал болуп эсептелбейт шариятта. Ошондой эле азат адамдарды күрөөгө коюуга болбойт. Умми валат деп коет. Умми валатты, мудаббарларды дагы эмне кылууга болбойт? Күрөөгө коюуга эмне экен? Болбойт. Ошондой эле бизде эмне дедик? Жана жокоруда мутакаввим болсун дедик. Аракты, чочкону не кылууга болбойт? Күрөөгө коюуга болбойт. Мейли ал мусулман болсун, жеки ошо келишим түзгөндөр мусулмандар болсун, же мусулман менен зимми болсун. Айырмасы жок. Айтор кыскасы, мусулман аралашкан немеде
мамиледе эмне болбош керек? Арак деген сөз, чочко деген сөз аралашпаш керек. Кыскасы, мына ушул шарттар табылган кезде гана биздин күрөөбүз эмне болот экен? Күрөө коюу дурус болот. Эгер ушул шарттардын бири табылбай турган болсо, күрөө эмне эмес, дурус болбой калат. Эми китептеги темага кайталы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ар-рахну янакиду бил-ижаби вал-кабул ва ятимму бил-кабз. Рахн келишими, залоко коюу келишими, ижаб жана кабул кылуу менен байланып, түзүлүп, колго алуу менен толук болот дейт. Бул сүйлөмдө бир канча нерсени китептин жазуучусу баяндап кетти. Биринчиси, рахн эмне менен болуш керек? Ижаб. Ижаб дегени биринчи күн сунуштаса, ошону эмне деп коет? Ижаб деп коет. Мисалга мен мына телефонду күрөөгө койдум деп айтсам, менин сөзүмдө ижаб деп коет. Бул ошол рахн келишиминин эмнеси болот? Ижаб рүкүндөрүнөн болот. Тактап айтканда ички фарзынан болот. Аныктаманын ичиндеги маселе. Рахн эмне десе, ижаб жана кабул менен боло турган бир келишим деп айтсак, ошондо эмне экен? Ижаб ички фарз болуп эсептелет. Ал эми кабыл тууралуу, ошол рахнды мен кабыл кылдым, макул мына мен күрөөгө алдым деп айтуу, кабилту деген сөздү айтуу тууралуу алымдарыбыздын ортосунда кайчы пикирлер бар. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча ошол кабыл кылуу эмне дейт? Шарт деп айтат. Шарт. Кабыл кылдым деген сөздү айтуу шарт дейт. Бирок көпчүлүк алымдарыбыздын көз карашы боюнча бул да эле эмне болуп эсептелет экен? Рүкүн болуп эсептелет, ижаб сыяктуу. Жана соода саттыкта кандай ижаб менен кабыл рүкүн боло турган болсо, бул жерде дагы ижаб менен кабыл эмне болот? Рүкүн болуп эсептелет. Ва ятимму бил кабз деди. Колго алуу менен эмне болот деди? Толук болот. Бүттү, толук бышты деген сөз болот. Ошо колго алууну тууралуу алымдарыбыздын ортосунда эмне бар? Талаш бар. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча бул ошол рахн келишими дурус болуунун шарты дейт. Шартул жаваз деп коет. Кээ бир алымдарыбыз шартул лузум деп коет. Шартул жаваз эмес. Шарты жавазга мунун тиешеси жок дейт. Бул шарты лузум дейт. Жанагы ижаб кабыл табылгандан кийин колго алса, эми ошол рахн келишими милдет болуп калды деген мааниде дейт. Мындай дурус болот, болбойт дегенге мунун неси жок дейт, тиешеси жок дейт. Кыскасы, рахн келишими эмне экен? 3 нерсе бар. Күрөөгө койдум деп айтуу, кабыл кылуу жана колго алуу. Колго алгандан кийин аны эми толук болуп эсептелет. فإذا قبض المرتهن الرهن محوزا مفرغا مميزا تم العقد فيه وما لم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء سلمه إليه وإن شاء رجع عن الرهن. Эгерде муртахин рахнды колуна махуз, муфарраг, мумайяз алса, соода келишими эмне болот экен? Толук болот дейт. Соода келишими бүттү болот. Эми колуна албайынча күрөөгө коюучунун рохинин ыктыяры бар. Эгер кааласа ошол күрөөгө кое турган нерсени муртахинге тапшырат. Эгер кааласа кайра күрөө немесин эмне кылат? Жоюуга эмнеси бар? Сөзүнөн кайтууга укугу бар дейт. Эми бул жерде бир чекеден чечмелешибиз керек. Махуз деген эмне? Махуз дегенде алымдарыбыз эки түрдө айтышат да. Мисалга Фатхубабил Инаяту китепте максум болсун дейт. Максум дегени бөлүнгөн болсун. Бул эмнеден сактанып атат бизди? Жанагы шериктеш болгон буюмду эмне кылбай бөлүүдөн мурун, ажыратып алуудан мурун күрөөгө коюуду айтат. Мисалга колумдун жарымын күрөөгө койдум десе жарабайт деген сөз. Экинчи пикир ушул махуз дегенде эмне мааниси бар десе, мажмуу болсун дейт. Чогултулган, жыйналган, топтолгон болуш керек дейт. Бул бизден эмнеден сактанып атат? Дарактын башында турган терилбеген мөмөнү күрөөгө коюудан, жердеги эгинди чогултуудан мурун күрөөгө коюудан эмне кылуу? Сактантып жатат. Мына ушул мөмөнү койдум дейт, бирок даракты койбойт. Ушул жердеги жемишти койдум, эмнени койбодум? Жерге коюп десе, мына ушундан бизди сактантат дейт. Экинчиси эмне дедик? Муфарраг болсун. Муфарраг дегени бул бошотулган болуш керек. Рохиндин мүлкүдөн, күрөөгө коюучун мүлкүдөн бошотулган болуш керек. Тактап айтканда, мисалга мен эгерде үйүмдү күрөөгө кое турган болсом, үйүмдөн мен өзүм буюмдарды алып чыгып кетишим керек. Күрөө бошотуп коюшум керек. Убакыты келген кезде күрөөгө алган адам каалагандай ошону сатып, эмне кылууга, өзүнүн акысын чыгарып алууга укугу болуш керек. Мына ошондуктан мен эмне кылбашым керек?
күрөөгө койдумбу бошотуп беришим керек. Бирок бул маселе биздин доорда кичине татаалдашып кеткен. Биздин доорда күрөөгө коюу азыр ал барат, сиз үйүңүздө жашай бересиз, күрөөгө коесуз, бирок үйүңүздө жашай бересиз. Буюмдарыңызды алып чыгып кетпейсиз ал жерден. Жеке машинаны күрөөгө коет да ошол бойдон машинасын айдап жүрө берет. Биздин доорда бир аз татаалдашып кеткен бул маселе. Ошондуктан аалымдарыбыз бул маселе тууралуу жаңы фатвалары бар. Жаңы сунуштары бар бул тууралуу. Эмне деген сунуш бар? Ошол күрөөгө коюунун түпкү максаты эмне? Түпкү максаты карыз берген адам, тактап айтканда муртахин өзүнүн акыны өндүрө алыш керек. Өзүнүн акыны жанагы буюмду сатып чыгарып алыш керек деген максат, иллаты бар. Мына ошол иллат биздин доорда документти күрөөгө коюп коюу менен дагы иш жүзүнө аша алат да. Эгерде мен мисалга Ажы Мураттан карыз алып туруп үйүмдүн документине коюп койсом, Ажы Мурат эмне кылат? Каалаган кезде жанагы үйдү сатып, эмне кылат? Ошол договорду мен буза турган болсом, вакыты мен төлөбөсөм, Ажы Мурат ошол үйдү эмне кылат? Документ колунда болгондуктан сатып өзүнүн акысын чыгара алат. Ошондуктан биздин доорда жанагындай үйдү бошотуп берүү дагы неси жок экен, кажети жок. Ошол немесини коюп койсо жетиштүү болот. Документтерине коюп койсо. Андан кийин мумайяз болсун дейт. Мумайяз болсун. Мумайяз дегени эмне десеңиз, мумайяз дегени жанагы жармашкан болбой ажыратсын деген түшүнүктө дейт. Ажыратып берсин деген мааниде дейт. Мисалга мөмөнү коюп, даракты кое турган болсо күрөөгө, ошол мөмөсү бар, мөмөнү ажыратып, мөмөнү терип алып туруп, андан кийин эмне койсун? Күрөөгө койсун дейт. Же бардыгын биротоло, бардыгын күрөөгө коюш керек болот дейт. Ошон үчүн ажыратып берүү дагы эмне экен? Зарыл болот. Мына ушундай эрежелер менен кыскасы чогултуп, өзүнүн мүлкүдөн бошотуп, ажыратып бере турган болсо, лахын келишими эмне болот экен? Толук болду, бүттү болот. Колго алды, болду. Эгерде колуна ала элек болсо, рохиндин эмнеси бар? Ыктыяры бар. Кааласа жанагы нерсени буюмду күрөөгө коет, кааласа кайра өзүнүн пикиринен эмне кылат? Кайтат. Не үчүн? Себеби сурахын келишими толук болуу үчүн, лазым болуп, милдет болуу үчүн эмне? Кабыз, колго алуу эмнеде? Шарт эле. Ошол шарт кабыз эмне болбоду? Табылбай калгандыктан, рохиндин эмнеси бар экен? Кайра эле ыктыяры бар. فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه. Эми качан дейт? Рохин мархумду муртахинге тапшырса, күрөөгө коюучу ошо күрөөгө коюлган буюмду күрөөгө алуучуга карыз берген адамга тапшыра турган болсо, ал киши колуна алса, эмнеге өтөт? Муртахиндин жоопкерчилигине өтөт эми ал. Жанагы буюм эмнеге өттү? Муртахиндин жоопкерчилигине өтөт. Тактап айтканда, ошол муртахин рахынды алгандан кийин, эгер кокус колунда бир жокко учурай турган болсо, анда жооптуу болуп калат. Азыр төмөндө айтабыз кандай жооптуу болгондугун. Кыскасы, карыздан эмне болот? Кемейт, же болбосо карыз толук кечилип кетиши мүмкүн. Ал тууралуу төмөндө азыр келет. Вала ясиху рахну илля бидайнин мадмунин. Рахын келишими жооптуу болгон, төлөп берүүсү милдет болгон карыздарда гана дурус болот дейт. Кээ бир карыздар бар, ал карыздар белгилүү бир нерсе менен эмне болот? Мойнуңуздан милдети эмне болот? Түшүп кетет. Карыздардын түрү бар. Кээ бир карыз бар, эмне экен? Мойнуңуздан белгилүү бир себептер менен эмне болот? Түшүп кетет. Ошондой карыздарда рахын келишими не болбойт? Дурус болбой калат. Мисалы, азыр төмөндө дагы келет, бул жерде да айтып коелу. Мисалы, мукатап. Мукатап ким эди? Кожоюну менен келишим түзгөн кул. Кожоюн айткан, сен мага ушул жылдын акырына мисалга 1000 сом алып кел берсең, сен азатсың деген да. Мына ошол 1000 сомдун ордуна мукатап бир нерсени кожоюнуга бир буюмду күрөөгө койсо дурус эмес. Неге? Себеби бул 1000 сом милдет боло турган 1000 сом эмес. Неге? Себеби бул келечекте бул келишим эмне? Жоюлуп кетиши мүмкүн. Кантип жоюлат? Жанагы кул эгерде төлөй албаса, кайра эмнеге айланып калат? Кулга айланып калат. Ошон үчүн бул жерде карыз ушундай карыз болуш керек. Сөзсүз түрдө төлөп бере турган карыздардан болуш керек. Жоюлуп кете турган карыздардан болбош керек. Wa huwa madmunun bil aqalli min qimatihi wa min ad-dayn. Мына ошол күрөөгө алынган буюм дейт,
ошо баасы менен карыздын кимиси азыр болсо ошо менен ошону төлөп берет дейт. Ва хуа мадмунун бил акалли мин кыймати ва мин ад-дайн. Муртахин кандай жооптуу болот? Баасы менен күрөөгө коюлган буюмдун баасы менен карыздын кимиси аз болсо ошого жооптуу болот дейт. Кантип? Фа иза халака рахну фи ядил муртахини ва кыйматуху ад-дайну саваун сарал муртахину мустафиян лидайнихи хукман. Жана эмне дедик биз? Birinci söylemde baası menen küreге koyulgan buyumdun baası menen karızdın kimisi az bolsa oşogo жооптуу болот. Ошону гана төлөп берет муртахин. Эгер кокус колунда жок болуп кетсе, жокко учураса жанагы буюм. Кантип десеңиз, эгерде дейт, küreге коюлган буюм менен карыздын баасы бирдей болсо, küreге коюлган буюмдун баасы менен карыз бирдей болсо, мисалга мен Айдар Шейхтен 10 миң сом карыз алдым, ушул телефонду койдум, бунун баасы дагы 10 миң сом турат. Анда Айдар Шейхтин колунда бул буюм жокко учурай турган болсо, жок болуп кетсе, кандайдыр бир себеп менен, бул Айдар Шейх толугу менен өзүнүн акысын менден алган болуп эсептелет. Эч кимге бересе аласа калбады. Бул мага телефонду төлөп бербейт, мен бул кишиге 10 миң сомуну төлөп бербейм. Нөл болуп экөөбүз кутулдук болот. Wa in kanat qimatu rahni aksara min ad-dayni fal fadlu amanatun. Alemi egerde küreге koyulgan buyumnun baası kımbatırak bolo turgan bolso, karızga karaganda köyrek bolso, anda aşıkçası Aydar Şeyh'tin kolunda emne olup amanat katarında saktalat. Misalga Aydar Şeyh'ten men 10 ming som aldığında bu telefonu koydum. Bu telefonun bağısı 12 ming som deyli. 2 ming som Aydar Şeyh'tin kolunda emneken amanat boladı. Anı maga kaytarıp beriş gerek. Jok boldu, Aydar Şeyh hem maga kazdar olup kaldı. 10 ming somdan oğuz baravar olup minus bolup 2 ming som bu kişi maga emne kılat tolö veret. Ve in kanat qimatu rahni aqalla min zalika sakata min ad-dayni bi qadariha ve raca'al murtahinu bil fadli. Alemi egerde küreге koyulgan buyumnun bağısı karızdan azırak bolsa, men Aydar Şeyh'ten 10 ming som akça alıp 8 ming somduk bul telefondu küreге koydum. Oşonda 8 ming somduk bul buyumda Aydar Şeyh'ti yüzünde jokko uçurasa kandaydır bir sebep menen. Emne olot 8 ming som maga bergen karızı minus bolot, kalgan 2 ming somunu Aydar Şeyh menden öndürüp alat boldu. Menden 2 ming som kıskası alasa bolot. Oşo menen masele emne olup ketet, çeçilip ketet. Wa la yajuzu rahnul musha'i. Şerikteş bolgon nerseni emne olbaytken musha. Muştarak nerseni küreге koyuga emneken mümkün emes. Muştarak nerseni emneken küreге koyuga mümkün emes. Meyli al bölünsün, bölüne turgan bölseniz bölüne turgan nerse olsun, je bölünbey turgan nerse olsun. Meyli anı bir bötön adamga küreге koyunuz, je özüңүздүн oşo şerikteş bolgon sizin şeriğiniz, partneriniz kim bolsa, oşo kişiге küreге koyunuz. Ayırması jok eken, emne küre dürüst bolubay kalat. Küre dürüst boluş üçün siz birinci emne kılasız, bölüp alasız, andan keyin küreге koyuyorsunuz. Bölüp alıp durup andan keyin küreге koyuş gerek. Anan men uşul şerikteş bolgon buyumnun misalga 1 tonna buday turat da, uşul 1 tonna budaydın 500 kilogramını meniki oşonu küreге koydum dep koysanız jarabayt. Birinci oşul 500 kilogramınızdı alasız, andan keyin rahın kelişimini tüzüşünüz gerek bolot siz. ولا رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل ولا زرع في الأرض دون الأرض. Jana daraktın başında turgan mömönü daraksız küreге koyuga bolboyt. Oşonda ele jerde turgan tüşümdü jersiz küreге dagın koyuga emneken bolboyt. Jokorda biz emne dedik ede? Bunday nerselerdi küreге koyu ruhsat emes, şartlar katarında aytmadık bu. Emne boluş gerek? Mahuz boluş gerek. Ne mumayyaz boluş gerek. Oşol şartlar tabılbagandыкtan bul küre emnemez, durus bolbay kalat. ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والأواري والمضاربات ومال الشركة. Amanatlardan karşısına küreге koyuga bolboyt. Amanatlardan orduna amanatga alıngan buyumga küre koyu durus emes. Misalga amanatlar degende bul çınıgı amanat, anan ariyatlar, muzarabalar, anan şirkattın malının baravarına emne koyuga bolboyt, küreге koyuga bolboyt. Kıskası buyum 3 türge bölünür. Birincisi aynun gayrı madmuna aslan. Takır joopkerçiligi jok bir karız. Kıyanat kılıp alsanız siz takır жооп бербейсиz. Misalga amanatlar. Amanatga koyulgan buyum, misalga Aydar Şeyh Abkelmana telefonu maga amanat koydu. Men bunu korgop saktap atam.
Коргоп сактап атамбы, кыянат кылган эмесминби, мен буга эч нерсе жооптуу эмесмин. Эгер кокустан бир кокустук болуп туруп жок болуп кете турган болсо, менин айымдан эмес, бир башка бир себеп менен жок боло турган болсо, анда мен төлөп берүүгө милдеттүү эмесмин. Же болсом арият дегени, мен Айдар Шейхтен ушул телефонду иштетип турайын дейм да. İşletip durayın dedim. Bir falan жерге çalıp alayın deyip, anan kokustан kolumdan düşüp ketти. Atayın kılgan emesmin. Bunu men төлөп берүүгө albatta bizde төлөп berişet. Biroq negizinen төлөp berүүгө эмес, милдеттүү эмес. Сен эл катары колдоно турган болсоңуз, бул нерсени төлөп берүүгө милдеттүү эмес. Мына ошол мен сага ариятка бердим деп туруп, давай бир нерсе күрөөгө коюңуз. Же болсо мага бул телефонду аманатка калтырып туруп, ордуга бир нерсе күрөөгө коюңуз деп айтуу дурус эмес. Себеби булар эмне эмескен, мазмун эмес. Булар бере турган, муну төлөп бере турган бир буюмдар эмес. Экинчиси, ва айнун гайру мазмуна, валакиннаха тушбихил мазмуна. Экинчи түрү жооптуу эмес. Сиз аны төлөп берүүгө милдеттүү эмес, бирок ошол төлөп берүүгө окшоп кетет дейт. Мисалыга, сатуучунун колундагы буюм дейт. Сатуучунун колундагы эмне сатылган буюм. Мисалыга, Айдар Шейх мына телефонду мага сатты. Бир телефон мага сатты, бирок мен колума беререк. Мына ошонун бадалына, мына ошонун ордуна мен мындай айтсам да, мына немени айталы, мына компьютерди алып туруңуз күрөөгө, же ушул компьютерди күрөөгө кой десем, эмне эмескен, дурус эмес. Неге? Себеби бул нерсе эгерде Айдардын колунда, сатуучунун колунда жок болуп кете турган болсо, соода келишими жөн эле бузулуп калат. Мен төлөп берүүгө эмне болбой калбайм? Милдеттүү болбой калам да. Эгерде жок болуп кете турган болсо, Айдар мага акчасын алган болсо, акчасын эле кайтарып берет. Ол жанагы 100% эмне эмес, жанагы жооптуу боло турган, милдеттүү боло турган нерселерден эмес болгондуктан бул түрдө дагы күрөөгө коюуга болбойт. Ошондуктан мабийнин, соода саттыкта мабийнин каршысына бир күрөө алуу не эмескен шариатта мүмкүн эмес болот. Үчүнчүсү ва айнун мазмунатун бинafsiha. Үчүнчүсү өзү жанагы предметтин өзү ал жооп бере турган, аны төлөп бере турган, төлөп берүү милдет боло турган нерселерден дейт. Мисалга, калмагысуу бир каракчылык кылынган буюм. Же болсо бадалул хул, эркек менен аял хул кылат го, жанагы акчасын берип талагын сатып алат аялдар. Мына ошо бадалул хулдун каршысына эмне алса болот экен? Күрө алса болот. Мисалга, эркек айтат, эркек менен аял келишим түздү хул кылууга, анан эркек айтты, ошол акчаны алып келгичең, мына телефонуңду мага күрөөгө кой деди. Анан тиги телефондагы макул деп аялдарын күрөөгө койсо дурус болот. Жеки махр. Махрда аялдын укугу бар. Эркек махрды вада бергенде андай болбойт. Курук сөзүң жарабайт. Биринчи эмне кыл? Мага бир нерсени күрөөгө кой, анан тигини алып келгенде анан күрөөңдү алып кетесиң дегенге эмнеси бар экен? Укугу бар. Кыскасы, жооптуу нерселерге, төлөп берүү милдет болгон нерселерде эмне экен? Күрөөгө коюу дурус болот, андан башкасында болбойт. Мына ошондуктан китептин жазуучусу эмне дейт? Аманаттардын каршысына, аманаттардын ордуна, аманатка алган буюмга күрөө коюу эмне эмескен, дурус эмес дейт. Алар кайсылар деди? Аманат, арият, мудараба. Музараба дегени, бул келечекте өтөбүз. Музараба дегени, мисалыга Айдар Шейх мага инвестор болуп берет да. Айдар Шейх мага $100,000 берет. Сиз соода кылыңыз да, соода кылыңыз, ушул соодадан түшкөн пайданын эмнеси 30% меники, 70% сеники, же 70 меники, 30 сиздики дейт. Музараба. Мен ушул музараба кылалы, мен инвестор болуп берейин, сиз эмне кылыңыз, иштетиңиз да, мына ушунун барабарынан келип алып туруп Айдар Шейх мага айтса, мен сизге $100,000 берем, эмне кыл, үйүңүздү мага күрөөгө коюңуз десе жарабайт. Жана ошондой эле фирма түзөбүз го. Фирма түзгөн кезде ошол бири-бирибизге өзүбүз эмне кылууга, жана күрөө коюуга эмне эмеспиз, күрөө коюубуз дурус болбой калат ширкатта дагы. Wa yasihu rahnu bi ra'si mali salam wa thamani sarf wal muslimu fih. Салам соодасында расул мал эмне жанагы акча. Ошол акчанын бадалына, ордуна эмне күрөө алса дурус болот. Сарф соодасында акчанын күрөө алса дурус болот. Анан жанагы мусламуфих товар бар го, товардыга эмне алса болот экен, күрөө алса дурус болот дейт. Салам соодасын өттүк эле, бунда акча нак болот, товар насыя болот. Мына ошол акча нак болгон кезде келишимди түздүк. Мисалга менен Ажы Мурат салам соодасы түздүк. Мен айттым 1000 сом бердим, күзүндө ушуга мага 1 тонна будай бересиң дедим. Мына ошол жерде 1000 сомду 1000 сом менин колумда нак эмес болгондуктан эмне алды? Мына телефонду күрөөгө кармап туруңуз дедим.
дұрыс болот ушундай. Же экинчиси саману сарф дегенде жанагы бартер кылган кезибизде акчаны акчага, акчаны оларга бартер кылган кезибизде ошол акчанын барабарына эмне кылсаңыз, бир нерсени күрөөгө алып турсаңыз, акчасы келгиче. Сиз эми ал жерде нак болуш керек да келишим. Ошол нак болбой калса, эмне болот? Сүткорлук болот эди. Бирок сизге гарантия катарында мына-мынаны күрөөгө калмап туруңуз, мен акчам келгиче деп турсам, азыр акчамды алып келет, азыр дайындап койгонмун, азыр алып келишет деп, ошондо бир нерсени күрөөгө койсом да эмне экен болот. Ошондой эле салам соодасы дагы кайра. Мусламу фих деп товарды айтат. Мен бир тонна күзгүгө будайга сатып алдым да Ажы Мураттан. Мына ошонун бадалына, барабарына. Мына буюмду ошол телефонуңду мага күрөөгө коюп турасың десем эмне экен дурус болот дейт. Fa in halaka fi majlisil aqdi tamma as-sarfu was-salamu wa sara al-murtahinu mustafiyan li haqqihi hukman. Эгерде жаңкы мисалдарда ошол келишим түзгөн жерде жанагы күрөөгө койгон буюм жокко учурады. Кандайдыр бир себеп менен жок болду да. Уру келип урдап кеттиби, же сынып калды, күйүп калды, жок болду. Анда тамма сарф. Сарф соодасы эмне болот? Толук болгон болот. Как будто жанагы акчаны бири-бириге берип алгандай болуп эсептелип калат. Ал эми ошондой эле салам соодасы дагы толук келишими дурус болуп калат. Жана ошол муртахин күрөөгө алган адам толук өзүнүн акысына эмне кылган болот? Алган болуп эсептелет. Биринчи мисалда жанагы сатуучу не болуп калат экен? Салам соодасында сатуучу эмне болот? Толук акысына алган болот. Ошондуктан күзүндө эмне кылат? Ал жанагы мен мисалда айткандай, Ажы Мурат мага бир тонна эмне бериш керек эми? Будайды алып келип бериш керек дейт. Бул өкүм жагынан. Wa idza ittafaqa ala waz'i rahni ala yadi adlin jaza wa laysa lil murtahini wa la lir rahini akhzuhu min yadihi. Эгерде рохин менен муртахин күрөөгө коюлган буюмду bir адилеттүү күрөөгө коюлган нерсени бир адилеттүүнүн колуна тапшырууга макулдашса. Мисалга мени менен Айдар Шейх мага акча берди, мен күрөөгө коюучумун, ал күрөөгө алуучу. Анан экөөбүз келиштик да, мына ушул Эмил Шейх ошо адилеттүү киши, ушул күрөөгө коюла турган буюмду ушунун колуна берели, ушул сактап жүрсүн дедик. Болот, ушул шариятта ушул нерсенин эмнеси бар? Орду бар, шарият ага уруксат берет. Не үчүн? Себеби колго алуу. Мына буюмду мен күрөөгө койсом Айдар Шейхке, Айдар Шейх муну колго алуу бул Айдар Шейхтин укугу дейт. Андыктан бул укукту бул киши өзү дагы кылса болот, башкага дагы тапшырса да эле укугу бар. Ошондон дурус болот. Ал эми эмне үчүн мен ыраазычылыгым керек бул жерде? Мен разы болсом болот деп атпайбы? Экиден тарап разы болуш керек да. Экөө тең макулдашыбыз керек. Менин разычылыгым эмне үчүн каралып келсе, себеби бул менин мүлкүм. Менин мүлкүм болуп эсептелгендиктен буга менин разычылыгым менен гана Айдар Шейх үчүнчү жакка эмне коюуга укугу бар, адилеттүү кишинин жанына күрөөгө койсо болот. Ошондуктан бул жерде рохинин дагы, муртахинин дагы макулдашуусу менен адилеттүү болгон үчүнчү киши тарапка күрөөгө койсок эмне экен болот. Ар бири өзүнүн акысына разы болгон болот да. Разы болот. Боло эсептелет да, үчүнчү жакка койсо болот. Ана валайса лил муртахини вала лир рохини ахзуху мин ядихи. Муртахин дагы, рохин дагы жанагы адилеттүү кишинин колудан жанагы күрөөгө коюлган буюмду өз алдынча барып алууга укугу жок. Менин мүлкүм эле деп мен өзү башча барып алсам болбойт. Жеки тиги киши менин карзым, мен ага карз бергенмин деп туруп өз алдынча барып туруп тигин колунан алайын десе, шарият буга эмне бербейт? Рухсат бербейт. Не үчүн? Себеби бул жерде рохинин дагы акысы бар, акысы тиешеси бар, муртахинин дагы акысынын тиешеси бар. Рохиндики эмне? Жанагы хифз, сактап берүү. Ал эми муртахиндики эмне? Өзүнүн карзыны эмне? Өндүрүп алуу. Рохин койду, тигинин колуна койду. Ал аманат катарында анын колуна койду, аны ал сактап бериш керек. Аманат катарында койду да тигинин колуна, адилеттүү кишинин колунда. Ошондуктан рохинин дагы акысы уже тиешелүү болду, ага таасири бар. Муртахинин эмнеси үчүн акысынын немеси бар? Себеби ал акыны ал малдан өндүрүп алыш керек. Андыктан бирибиз экинчибиздин акыбызды эмне кылууга, жокко чыгарууга, батыл кылып, жоюп салууга укугубуз жок. Экөө теңибиз чогуу барып жанагы кишинин колунан ала алабыз. Бирден барып алууга эмнебиз жок экен? Укугубуз жок.
Fa in halaka fi yadihi halaka min dimanil murtahin. Eğer de janağı adletli kişinin kolunda kokustan janağı kürege koyulgan buyum jok bolup kete turgan bolsa, anda anı murtahinnin kolunda jok bolgon siyaktуу жооптуу болот. Jokorda aytkanыбыздай, eğer de kürege koyulgan buyum menen karızdın bir de kürege koyulgan buyumunun baası menen janağı karızdın ökö bir de olsa, anda moynudan ne bolot? Düşet. Boldu. Hiç kimge alasa berese bolbay kalat. Al эми эгер de baası kımbatırak bolsa kürege koyulgan nersenin aşıkçası amanat bolgonduktan murtahin emne kılat? Rohinge төлö beret. Jokorda aytkanбыз. Al эми baası az bola turgan bolsa, kança bolsa oşonчо düşet de kalganını rohinden emne kılat? Murtahin öndürüp alat. Kısası jokorda kantip aytkan bolsak жооптуулукту ошондой жооптуу болот. Wa yajuzu rahnu darahimi wad-dananiri wal-makili wal-mawzuni. Dirhamdı, dinardı, makil, mavzundardı dağın kürege koysa bolot. Kürege koyuğa emneken ruhsat. Makil de emnen ayttık ele, jana jokorda bay sodasında, bay kitebinde ayttık ele. İdiş menen satıla turgan, mavzundar bu taraza menen satıla turgan nesiler. Fa in ruhinat bi jinsiha ve halakat bi misliha min ad-dayn. Ve in ihtalafa fil jawdati ve siyagati. Andıktan eğer de özünün cinsine özü siyaktуу болгон нерсенин каршысына kürege koyulgan bolup кийин жок болуп кетсе кандайдыр бир себеп менен, анда ошол карыздан өзү сыяктуу эмне болот? Минус болот. Эгер канчалык бунун сапаты, аны жасалуусу не болсо, жасалуусу менен сапатында айырмачылыктары бар болсо дагы. Себеби жокоруда биз айттык, жайидуха ва радиуха саваун. Сүткорлук болуу маселесинде жанагы алтын, күмүштөрдүн эң таза сапаты менен эң начар сапаты дагы өкөнүн өкүмү эмне болот? Бирдей болуп калат. Мисалга, азыркы мисалга кандай айтабыз? Эгер де бир адам 10 дирхам карызга алып, салмагы 10 дирхамдай болгон күмүштү эмнеге койду? Күрөгө койду. Күрөгө койду. Кийин ошол күмүш жок болуп кетти. Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча, эгер де жанагы күрөгө коюлган күмүштүн баасы 10 дирхамдын салмагы боло турган болсо, анда карыз 100% минус болду. Ал эми эгер де аз боло турган болсо, анын баасы азыраак боло турган болсо, мисалга неме 10 дирхам эде, бул 8 дирхамга барабар болуп калды баасы. Же болсо көп болуп 12 боло турган болсо, Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча иттифакан бул эмне болот? Мойнудан түшөт. Мойнудан милдет эмне болот? Түшүп кетет. Не үчүн? Себеби Абу Ханифа рахматуллахи алейхи сапатты эске албайт. Жасалуунун жакшы мыкты экендигин эске албайт. Жанагы жокорда айтканыбыздай жайидуха ва радиуха саваун деген эреже хадиске таянып туруп ушундай кылат. Баасы эске алынбайт. Салмагы бир болсо болду. Салмактары барабар болсо болду. Ал жанагы балким ал күмүштүн баасы барабар болот. Салмагы да немеси да барабар. Баасы дагы. Балким салмагы барабар болгон менен баасы арзан. Балким салмагы арзан болгон менен баасы кымбат. Бул нерселер Абу Ханифа рахматуллахи алейхи карабайт. Салмак бирби болду. Салмак бир боло турган болсо, талашсыз эмне болот экен? Жоопкерчилик эки тараптын мойнундан эмне болот? Түшөт. Бул киши дагы 10 дирхамны сурай албайт. Бул киши дагы мен жанагы күмүшүмдү кайра кайтарып бер дегенге эмнеси жок, укугу жок болуп калат. Wallahu alam bis-sawab. Урматтуу окуучулар, мына ушул жерде сабагыбызды токтотолу. Кудай таалам баардыгыбызга ынсап, товфик берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.